بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Урматтуу энелер, кадырлуу апалар, эже карындаштар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Эң биринчи жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолорду айтам. Жоктон бар кылган, ыйман берген, ушул быйылкы Рамазан айга жеткирип, мына сиздер менен жүздөштүрүп, Алла Таалам өзүнүн өкүмдөрүн, динин жеткирүүгө, Алла Таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бу дүйнөгө кайсы максатка келген, ошол тууралуу сиздер менен бир маектешүүгө мүмкүнчүлүк бергенине жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтам. Албетте, мен лам яшкурин нас, лам яшкурилла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, ким адам баласына рахмат айта албаса, ал Аллага деле рахмат айта албайт. Адам баласына шүгүр кыла албаган, Аллага деле шүгүр кыла албайт. Ушулдан улам, албетте, каз дамылабыз, убайдылы дамылага терең ыраазычылык билдирем. Ушунун бардыгын уюштуруп, сиздер менен биздер бүгүнкү күнү мынакей Рамазан айда жума күнү Ош шаарында жүздөшүп отурабыз. Буга ушу себепчи болгон мынакей убайдылы дамылабызга терең рахмат айтам. Албетте, ар бир мажлистин, жыйындын, жолугушунун өзүнүн бир максаты болот. Диндин сөзүн дин үчүн угайлы. Бул бирөө үчүн эмес, же болбосо бир маалымат үчүн эмес, өзүбүз үчүн, амал кылыш үчүн угайлы. Врачка барып калсак, Кудай сактасын, биз бирөө үчүн укпайбыз, өзүбүз үчүн угабыз, өзүбүз дарыланыш үчүн угабыз. Ушундай эле диндин сөзүн укканда дагы биз өзүбүз, ар бирибиз ушулерде өзүбүз үчүн угайлы, амал кылуу максатында угайлы. Кур'ани Каримде жараткан Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айткан, не деп? Башшир ибад, бенделерге куш кабар берген. Алладина ястамиуна ал-каула фаяттабиуна ахсана. Кимге? Алар ушу чырайлуу уккандар. Алар болсо кунт коюп уккандар. Сөздү кунт коюп угуп, андан ары жакшы амал кылгандар дейт. Демек, биринчиден сураныч, биз канча сөз сүйлөсөк дагы, ошонун бардыгын биз жакшы кунт коюп угайлы. Экинчиден, ошого амал кылуу ниетинде угайлы. Что амал кылганыбыз кылмайынча туугандар маселе чечилбейт. Үчүнчү, анан кийин башкаларга жеткирүү, балдар тарбия кылуу жана башка. Аларга куш кабар айтып атат. Не деген куш кабар? Улаика аллазина хадахумуллах ва улаика хум улул албаб. Ушул адамдарга Алла Таала хидаят берет, жана ушул адамдар акылдуулар дейт. Демек, хидаят менен акыл кимде экен? Жараткан Алла Тааланын сөздөрүн кунт коюп угуп, анын артынан чырайлуу амал кылууда экен. Эң негизи Рамазан ай касиеттүү, берекелүү, нурлуу, ушундай бир айда отурабыз. Жараткан Алла Таала ушул айды өзүнүн китептерин, асмандан түшүргөн китептерин түшүрүүсүн ушул айды тандаган экен. Тауратты дагы, Забурду дагы, Инжилди дагы, акыры Кур'ани Карим, Алла Тааланын акыркы китеби, толук китеби, мурунку китептердин баарын толуктаган, эч бир кемчилдиксиз, бүткүл адамзатка туура жолду көрсөткөн, кыямат күнү шафаат кыла турган, Алланын өзүнүн каалоосун ачык баяндаган, бардык адамзатка нур, хидаят болгот Кур'ани Каримди Алла субханаху ва таала ушул ыйык Рамазан айда түшүрүп, шахр Рамазан унзила фихил Кур'ан худан линнас, Рамазан айында түшүрүлдү бул Кур'ани Карим бүткүл адамзатка туура жолду көрсөтүү үчүн, бактылуулукту көрсөтүү үчүн, нурлуу, берекелүү, жакшы жашоону көрсөтүү үчүн мына Кур'ани Карим адамзаттын баарына түшүрүлгөн экен. Байларга деле, кембагалдарга, эркек, аял, жаш, кары, бардык заманга жооп бере турган ушундай Кур'ани Каримди Алла Таалам Рамазан айда түшүрүп атат. Рамазан айды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Рамазан шахруллах. Бул Алланын айы деп койду. Болбосо калган 11 ай деле Алланыкы.
Эмне үчүн бул Рамазан айды өзгөчөлөп атат десе, бул Ибадур Рахман деп Кур'ан-ы Каримде Алла Тааланын бенделери деп өзгөчө мактап айтат эмеспи? Алардын өзүнчө сыпаттары менен, алар кандай текеберленишпейт, алар ушу Алла Таалага мындай баш ийген, жана башка деп. Болбосо бардыгы эле Алланын бендеси. Бул өзгөчө сыпат менен өзгөчөлөгөндөй, бул жерде Рамазан айды дагы Алла Субханаху ва Таала Алланын айы деп ниспат берилген. Себеп дегенде бул айда Кур'ан-ы Карим түшүрүлгөн. Алла Субханаху ва Таала башка айды тандаган жок. Башка айды тандаган жок. Бул айда Алла Таала ушул айдын урматынан бейиштин эшиктерин ачып коюп, бүткөнгө чейин бирөө дагы жабылбай деген. Дозоктун эшиктерин жаап коюп, бирөөсү дагы бүткөнгө чейин ачылбай деген. Бардык жин шайтандар, тоң моюндардын бардыгы кишенделген ай экен. Бул жөнөкөй ай эмес. Ушул айда кадыр түндү коюптур. Ушул айда сиздерге, биздерге дуаларыбызды өзгөчө кабыл боло турган айды кылып коюптур. Ушул айда дозоктон куткара турган риваятта келет. Күн сайын ооз ачар учурунда дозок важип болуп калган мусулмандар, 1 миллион мусулманды Алла Таала дозоктун отунан куткарып чыгарып турат экен ушул айдын урматынан. Демек ушундай касиеттүү айда отурабыз. Бул жөнөкөй ай эмес. Ушул айда Алла Таала улуу жеңиштерди берген. Бадыр согушу дагы Рамазан айда болгон жеңиш. Фата Макка, Мекке жеңүүсү дагы Рамазан айда болгон. Алла Субханаху ва Таала бул айда момундарга өзгөчө көңүл бурат, өзгөчө колдоо көрсөтөт, өзгөчө жардам берет тугандар. Бул ай күнөөнүн кечирилүүсүнүн айы экен. Ушул айда Алла Субханаху ва Таала бенделердин күнөөлөрүн кечирип, өзүнүн мээримине алып, өзүнө жакындатып, аалымдарыбыз айтат. Эми билесиз да, пайгамбарыбыз айтып атат, адам баласы эң жакын Алла Таалага качан, кайсыл учурда? Саждада болот экен го. Саждада болот экен. Ушуга Алла Таала бизге кошумча 40 сажда берип атпайбы? 40 сажда берип атат. Таравих намаз болгондо дагы суннати муаккада кифая кылып берип койду бизге, сиздерге. Ушу ар бир сажда кылып Аллага жакындасын. Алла Тааланын ин'ам, Алла Тааланын белектерин, соопторун, Алла Тааланын ушундай сыйлыктарына ээ болсун, алсын деп мынакей таравих намазын берип койду. Урматтуу эже карындаштар, негизи кимдин өкүмү ошону тааныйлы. Кимдин орозосун кармап атабыз. Кимдин намазын окуп атабыз. Өкүмдарды таанымайынча өкүмдүн биз баркын, баасын биле албайбыз. Ошон үчүн биз билейли, бул кимдин буйругу? Бул периштенин буйругу эмес, пайгамбардын буйругу эмес бул. Бир инсан жиндин буйругу эмес, бир бадышанын буйругу эмес, бадышалардын бадышасынын буйругу. Бул ааламды жоктон бар кылган, сиздерге, биздерге жашоо берип жаткан, өмүр берип жаткан, акыл эс берген, эртеги кеч кайтабыз, ошол улуу Алла Тааланын буйругу. Сизди бизди эле эмес, ааламды жаратуучу, жер менен асманды бардыгын жараткан Алла Субханаху ва Таала бардыгын көзөмөлдөгөн, бардыгын өзү карап турган мынакей ушу улуу Алла Субханаху ва Тааланын өкүмү экен. Демек Алланы тааныйлы, келиңиздер жараткан Алланы чырайлуу тааныйлы, жараткан Алла Тааланы жакындан тааныйлы. Алла Таала эзелтен жана түбөлүктүү. Качан Алла бар эле, бул аалам жок эле. Сиз биз эмес, жер асман дагы жок эле. Таптакыр эч нерсе, күн ай дагы жок эле. Өзү жалгыз бар эле. Кан Алла ва лам якун шайъин гайру. Алла Таала бар учурда эч нерсе жок эле. Алла болот, түбөлүктүү калат, бул ааламда жок болот. Алла Субханаху ва Таала жаралганга окшош эмес. Ал жаратуучу. Жаралганда Алла Субханаху ва Таала Аллага тең эмес. Алла Тааланын шериги жок, окшошу жок. Ал жашоо берүүчү, күнөөлөрдү кечирүүчү, тобаны кабыл кылуучу, бейишке киргизүүчү, дозокко азаптоочу, жараткан Алла Субханаху ва Таала ырыскы берүүчү, ар бир инсандын жүрөгүн соктуруучу өзү. Ар бир инсанын бактысы, ар бир инсандын бактысыздыгы, ар бир инсандын жашоо өлүмү, ар бир инсандын оору ден соолугу, ар бир инсандын пайда зыяны бардыгы өзүнүн колунда. Бардык кудуреттин ээси Алла Субханаху ва Тааланын казынасы чексиз. Ал эч кимди унутпайт, ал эч кимден коркпойт, ал эч качан алданбайт. Алла Таала эч качан уктабайт, эч качан ал өлбөйт. Биз Алланы тааныйлычы. Ким Алла Субханаху ва Таала?
Biz özgө суроо берейличи. Meni kim жараткан? Atalar özüne суроо versin. Eneler özüne суроо versin. Balları özüne суроо versin. Kızları özüne суроо versin. Ne dep? Meni kim jarattı dedi. Meni özü jokton бар kim kıldı dedi. Emne üçün jarattı. Ölgönden keyin meni emne kütüp jatat. Bu üç suroonu kim berбесе, andan ötken baktısız adam jok al. Demek bu alamdın kojoyunun tanıyla. Bu alamdın iyisin tanıyla. Sizge bizdi gözömölde atkan, sizge bizge kaş, baş bergen, akıl es, bor, jürek bergen tanıyla Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala'nı tanıuga al kıyınçılık dele emes eken. Bardık paygambarlar jaratkan Allah Ta'ala'nı tanıtуу üçün gelgen dünyaga. Bir Allah'a çakırış üçün gelgen. Bir Allah'a sıyınууга gelgen. Sıyınga çakırганга gelgen. Tuğanlar karаңыздар. Allah Ta'alam özü bizden ibadatımızga muhtaç emes da. Bizden orozobuzga muhtaç emes. Bizden namazımızga muhtaç emes. Bizden maktoobuzga muhtaç emes. Bizden şükürübüzge muhtaç emes. Al muhtaçsız zat da. Allah Ta'ala özü üçün beyişti jaratkan jok. Özü üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala tozoktu jaratkan jok. Alamdı özü üçün jaratkan jok. Allah Ta'ala kızıktar emes. Kur'an'da Allah Ta'ala aytat, eğer sizler iman keltirip şükür keltirseler, Allah sizlerdi azaptap ne kılat deydi. Allah bendelerdi ne? Azaptaş üçün jarattı öyle. Jok. Al merimi menen jaratmadı öyle. Rayımı menen jaratmadı o. Jaratkan Allah Ta'ala bendege merimdi, bendege rayımdı. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ve mallah bizzallam lil ibad. Allah bendelerge zalim emes. Allah Ta'ala bendelerge zalim emes. Zulümdü kılbaydı Allah Ta'ala. Sizlerge bizlerge Allah'ım din berdi, buyruklardı verdi, tıyılardı verdi. Ne üçün? Bizge rayımdılık kılıp, bizi baktılık üçün verdi. Bizim paydavızga verdi. Bizim ziyanımızga bergen jok. Eğer de 7 milyard adam bardığı avliya olup ketsin. Avliya olup ketsin. Sajdadan başın götürüp ömürün ötkörsün. Allah Ta'alaga kıpınday daha paydası jetpeydi bunun. Kıpınday daha paydası jetpeydi. Uşu 7 milyard adam bardığı şeytan bolup ketsin. Buzulup ketsin bardığı. Aynıp ketsin. Bardığı aram işte uşu ömür boyu aram iş kılışsın. Allah'a kıpınday da ziyan jetpeydi. Jaratkan Allah Ta'ala bendenin payda ziyanına hiç kanday göz karandı emes. Allahu samad. Al hiç kimge muhtaç emes. Bardığı Allah'a muhtaç. Al hiç kimge muhtaç emes. Beyişke girgizse, merimdülügü menen girgizet. Dosokka girgizse, adilettülügü menen girgizet. Allah Subhanahu wa Ta'ala beyişin dağı insan üçün jaratkan, dozogun dağı insan üçün jaratkan. Andıktan Allah Subhanahu wa Ta'ala sizlerge bizlerge din berdi. Ne üçün berdi desek, demek bizim baktolluğumuz, bizim paydamız üçün berdirdi. Laha ma kasabat ve aleyha maktasabat. Her bir can hiçbir jakşı iş kılsa paydası özünü. Her bir can jaman iş kılsa ziyanı da özünü. İn ahsantum ahsantum li anfusikum. Eğer sizler bir jakşı iş kılsaňar, özüňөр üçün jakşı iş kılasyňar. Allah üçün emes. Özüňörдүн görüňör, kabırıňar üçün, özüňörдүn ahiretiňer, mahşarıňar üçün, özüňördүn beyişiňer üçün jakşılık kılasyňar. Bu Allah Ta'ala'nın arşyn götörür yürübeybiz biz. Allah Ta'alaga bir payda kılıp jakşılık kılıp yürübeybiz. Demek bileyli orozonun paydası özümüz üçün eken. Namazın paydası özümüz üçün eken. Çın söylesek paydası özümüz üçün. Jalgan söylesek ziyanı da özümüz üçün. Namaz okuwasak ziyanı özümüz üçün. Orozo tutmasak ziyanı özümüz üçün. Uşunu bileyli her birimiz. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın buyruğu. Allah Ta'ala danışman zat. Bardığın bilücü zat. Bardık sizlerden bizlerin kemçiliklerimizde. Kaysı jerde ilgiligimiz, kayerde çaldığımız. Bardığın Allah Subhanahu wa Ta'ala bilet. Oşun için bendenin kemçildik paydasın bardığın eski alıp durup Allah Ta'ala asmandan kitaplarda düşürdü. Ramazan ayda düşürdü. Paygambarlardı civerdi. Oşu jetkirsin dep. Alemi Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselam. Allah Ta'ala akırkı paygambarçılık, uşul martabanı, uşul ulu vazifanı Ramazan ayda berdi. Ramazan ayının kasiyetin bileyli. Uşunçalık ulu ıyığa eken Allah Subhanahu wa Ta'ala bardık paygambarlardan paygambarı kılgan, bardık paygambarlardan mörü akırkısı kılgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga uşul ulu vazifanı Ramazan ayda tartılap turtuğandar. Demek Ramazan aydı jönököy ay emes eken de bulçu.
Рамазан ай кирери менен айтат го, Рамазан ай мин Рамадан иля Рамадан мукаффиратын ма байнахунна идачтунубатил кабаир. Бул Рамазандан кийинки Рамазан айга чейин күнөөлөр бардыгы кечирилип кетет. Чоң күнөөлөрдөн эле сактанган болсо дейт. Өзү мындайда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Пешим намаздан пешимге чейин зохур деп коебуз. Жумадан жумага чейин, Рамазандан Рамазанга чейин ортодогу күнөөлөр кечирилет, кийинкисинин берекесинен да. Бул мындай. Мисалы, жума менен бүгүн жума окуйбуз, Кудай кааласа, жума менен пешим намазды карай турган болсоңуз, пешим намазынын айырмасы ушул. Багымдат намазды окугандан кийин пешимге чейин канча кичине күнөөлөр болсо, пешимдин касиетинен барды кечирилип кетет. А жуманыкы мурунку жумадан ушу жумага чейин күнөөлөр барды кечирилип кетет. Мынаке, ал эми Рамазан кандай десеңиз, былтыркы Рамазандан ушул Рамазан айга чейин канчалык кичинекей күнөөлөр болуп калган болсо бизде, ушул Рамазан айдын кадырынан Алла Таала ошону бардын кечирип берет экен да. Албетте чоң күнөөлөрдөн сактанса, чоң күнөөлөр болуп калса деле кыжалат болбойлу. Эмнеге кыжалат болбойлу? Кечиримдүүлүгүнө. А эмнесинен кыжалат болойлу? Кылып алганыбызга. Демек туугандар, мынакей Алла субханаху ва таала ушундай бир касиеттүү айды берип атат сиздерге, биздерге. Бул касиеттүү айда 70.000 периште сизге, бизге саартан кечке чейин дуа кылат экен. 70.000 малаика, 70.000 периште. Ким орозо туттубу, таң аткандан күн батканга чейин, я Алла, ушунун күнөөсүн кечиргин. Я Алла, ушуга мээримдүүлүк кылгын, райымыңа алгын деп мынакей кечирим сурап турат экен. Урматтуу энелер, демек биз түшүндүк бул кимдин өкүмү экенин. Бул түшүндүк, ушу өкүмдү аткарсак пайдасы кимге экенин түшүндүк. Пайдасы кимге экенин. Андыктан Алла Таалам сиздерге, биздерге Кур'ани Каримде мындай деп буйрук берет. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, Алланын бар бир экенине иман келтиргендер деп Алла имандууларга кайрылып жатат. Силерге орозо фарыз кылынды. Рамазан айдагы күндүзү орозо тутуу фарыз кылынды. Силерге эле эмес, мурдагыларга деле фарыз кылынгандай. Биздеги мурунку үммөттерге дагы Алла субханаху ва таала орозо тутууну фарыз кылган. Бул бери Адам алейхиссаламдан бери келе жаткан ибадат. Ибадаты бадания, дененин ибадаты. Пайгамбарыбыз айткан: "Ликулли шейин закатун, ва закатул жасад ас-сиям." Ар бир нерсенин зекети бар. Ар бир нерсенин тазалана турган жайы бар, тазалана турган нерсеси бар. Дененин зекети бул орозо деп айтып атат. Ас-сиям джуннатун. Бул пайгамбарыбыз айтат, бул орозо калкан деп айтып атат. Бул калкан. Кандай калкан? Дүйнөдө адамдын душманы шайтан, дүйнөдө адамдын душманы нафс. Ушул экөөнөн калкан экен. Ахиретте дозоктун отунан калкан экен. Бирок качан калкандай аткарып берсе ишин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде ал тешилип калып калса, айрылып калса калканыңыз, анда ал максатын аткара албайт. А эмне нерседен тешилет? Эмне нерседен бул айрылып калышы мүмкүн? Жалган сүйлөгөндөн, ушак айтуудан, гыйбаттан калкан тешилип калат экен. Мындайча айтканда, орозо бузулуп калат дейт. Көпчүлүк алымдарыбыздын айтуусунда жалган сүйлөгөндөн, ушак айткандан орозо бузулбайт го, бирок сообу кемиет. Акыйкатына жетпейт. Ал жерде нур, баягы убада кылынган бардык сооптор буга насип болбойт дейт. Бирок анча-мынча алымдарыбыз айткан, жалган сүйлөгөндө орозо бузулуп калат дегендер дагы ойлору бар. Жалган сүйлөгөндө, ушак айтканда орозо бузулуп калат деген да айткандары бар. Ошондуктан биз Рамазан айдагы орозону Алла субханаху ва тааланын максаты эмне экен? Айтып атат: лааллакум таттакун. Таква. Орозо тутуудан максат таква экен. Эркек болсун, аял болсун, күн сайын өзүнүн таквалыгын салмактап турсун. Өлчөп турсун, карап турсун. Кечеги күнгө караганда бүгүнкү күндө таквалыгым көбөйдүбү? Кечеге караганда бүгүнкү күндө күнөөдөн сактанганга Алладан корккон сезим ушул көбөйүп атабы? Же токтоп калдыбы? Же азайып атабы? Мынакей орозонун максаты. Алла субханаху ва таала айтып атат:
la'allakum tattaqun. Sizlerin жүрөгүңөрдө таква пайда болуп калар. Силер мүмкүн дозоктун отунан сактанып каларсыңар. Мүмкүн күнөөлөрдөн сактанып жашаарсыңар. Мына ошон үчүн силерге орозону фарыз кылып атам деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawm." Адам баласынын кандай гана амалы болбосун өзү үчүн, орозодон башка. Орозодон башка. Бардык амалыбыз өзү үчүн, бирок орозодон башка. Эмне үчүн? Fa innahu li. Анткени ол орозо, Алла айтат, мен үчүн дейт. Wa ana ajzi bihi. Буну сабабын мен өзүм берем дейт. Ушул хадиске көңүл бурайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, хадиси кудуси, Алла айтат экен, адам баласынын бардык амалы өзү үчүн, орозодон башка. Орозо анткени мен үчүн. Кандай эле биз намазды деле Алла үчүн окутабыз го. Бардыгын эле Алла үчүн кылып атабыз го. Ажылыкты деле, умраны деле, мечит салсак деле, медресе салсак деле, кайрымдуулук кылсак деле, зекет берсек деле, суу чыгарсак деле, бебечарага жардам берсек деле, Куран окусак деле, дуа кылсак деле, бардыгын эле биз Алла үчүн кылып атабыз го. Эмне үчүн Алла Таала өзү үчүн дейт, бенденин өзү үчүн, орозодон башка анткени бул мен үчүн деп. Субханалла, орозо ушундай ибадат экен. Урматтуу энелер, орозо ушундай ибадат экен. Буда ихластуулук эң жогорку деңгээлде болот экен. Ошон үчүн Алла мен үчүн деп айтып атканы. Башкаларда риякөрлүк кирип кетишинин ыктымалы көп экен. Намаз окутса ушу бирөө көрүп тургандай, бул көрүнөт экен ибадат. Садака берсеңиз көрүнөт экен, медресе салсаңыз көрүнөт экен, мечит салсаңыз көрүнөт экен, Куран окусаңыз көрүнөт экен, зикир кылсаңыз көрүнөт экен, дуа кылып ыйласаңыз көрүнөт экен, ихрам байлап умрага барсаңыз көрүнөт экен, ихрам байлап Арафатта турсаңыз ажылыкта көрүнөт экен, суу чыгарсаңыз көрүнөт экен. Орозочу, бул көрүнбөй турбайбы? Көзгө көрүнбөгөн ибадат Алладан башка эч ким көрбөйт. Ошондуктан динден узак кишилерден деле угуп каласыздар. Намаз деле окубайт, мечитке деле келбейт, ороза кармап алышканда. Анан кийин эми эч ким деле көрбөйт го. Аз-маз ичип кое бербейсизби? Ушунча ысыкта эмне эч ким көрбөйт. Подвалга кирип кичине ичип койбойсузбу суудан? Жок. Кудай урбады, Кудай көрүп турбайбы дейт. Эми эмне үчүн ушунчалык таквалык пайда бар да? Алла көрүп турбайбы деген сөзү, Кудай көрүп турбайбы деген сөзү. Аллаху акбар. Ушул сезим эгерде 24 саат келе турган болсо бизге, 11 ай кийинки айда да ушу кала турган болсо бизде, билесизби урматтуу эже карындаштар, кандай деген бакыт бул. Алла көрүп турат деп, Алла Тааланын буйругун сындырбай, Алла көрүп турат деп, Алланын буйругуна каршы чыкпай, бул кандай деген керемет, бул кандай деген бакыт, кандай деген Аллага баш ийүү бул. Ошон үчүн орозону Алладан башка эч ким көрбөйт буну. Демек, ихластуулук жогорку деңгээлде, риякөрлүк эң төмөнкү деңгээлде орозодо болгондуктан Алла Таала fa innahu li, бул орозо мен үчүн деп айтып койду. Wa ana ajzi bihi, буну сообун мен өзүм берем дейт Алла Таала. Кээ-бир риваятта мажхул сыйгасы менен окулунат. Wa ana ujza bihi. Мааниси эмне? Мааниси мындай болуп калат. Бул орозонун сообун мен өзүммүн дейт Алла Таала. Орозонун сообун мен өзүммүн. Өзүнүн сообун мен берем эмес, бериле турган сооп мен өзүммүн дейт. Элестетиңиз. Бул кандай деген Алла субханаху ва таала хадиси кудусиде айтып атат. Бунун сообун мен өзүм берем деп. Бардык эле амалдардын сообун Алла субханаху ва таала өзү берет. Башка эч кимге бере албайт ал. Эч кимге бар сообун дагы бере албайт. Ал кыямат күн болот го. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Адам адамдан кача турган күн ал. Сооп бере турган күн эмес, карай турган күн эмес. Ал бири-биринен, ата баладан, бала атадан, эне баладан, бала энеден, аялы күйөөсүнөн, күйөөсү аялынан, бардык бири-биринен кача турган күн. Мар'у мин ахи, бир тугандан качат экен. Ва уммихи ва аби, апасынан атасынан качат экен. Ва сахибатихи ва бани, аялына баласынан качат экен. Кача турган күн ал. Эч ким бере албайт эч нерсе. Ушуну биз билейли. Бардык пайгамбар нафси деген күн ал. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам гана уммати, о Аллахым, менин үммөтүмдүн абалы гана. Менин үммөтүмдүн абалы кандай?
деп Алла Таалага кайрыла турган өзүнөн башканы ойлогон Мухаммад алейхиссалам эле болот. Жөнөкөй инсандарга биякта турсын пайгамбарлар өздөрүн нафси деп калышат. Ошондой ыйык күндө, улуу, ошондой коркунучтуу, ошондой түбөлүктүү адамдын тагдыры чечиле турган күндө угуп алыңыз, урматтуу эже карындаштар. Сизди төрөгөн, сизди чоңойткон, сиз үчүн кыйналган, сиз үчүн бардык нерсеге бара турган энеге бир сооп бере албайсыз. Бир сооп бере албайсыз. Өзүңүзгө керек болот. Атаңызга да бере албайсыз, күйөөңүзгө да бере албайсыз. Өзүңүз төрөгөн балага дагы, кызыңызга дагы бере албайсыз. Бере албайсыз. Бирок бир адамга берет экенсиз. Бир адамга берет экенсиз. Аргасыз берет экенсиз. Кимге дебейсизби? Кимди бу дүйнөдө ушактасаңыз, ошого берет экенсиз. Яумул хасра, кандай өкүнүчтүү күн. Кыямат күндүн аты Яумул хасра, өкүнүчтүү күн. Сизди төрөп, чоңойткан, кыйналган, апаңыз ыйлап келгенде, бир сооп берчи балам дегенде, ага бере албаган соопту сиз башка бирөөгө берип атасыз. Кимге берип атасыз? Бу дүйнөдө кимди ушактадыңыз эле, кимди каргадыңыз эле, кимге зулумдук кылдыңыз эле, кимдин акысын жедиңиз эле, кимге жала жаптыңыз эле, ошого аргасыз бересиз, аргасыз бересиз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан пайгамбар өзү алейхиссалам сахабалардан сурабады. Мал муфлис? Ай, муфлис деген ким дегенде сахабалар не деди? Динар, дирхамы жок, акчасы жок, банкротко учуруп калган ушу муфлис деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жок дейт. Бу дүйнөдө жакшы адам ал көп деген ибадаттарды кылып келет экен. Көп деген сооптарды алып барат экен Алла Тааланын алдына. Ал эми кыямат күнү Алланын алдына укук ээлери келет экен. Я Алла, мынаке, мени ушул ушактаган, мага жала чапкан, мени алдаган, мен акымды жеген, мага зулумдук кылган, мени урган, мени каргаган, биздин ортобузда чакымчылык кылган, мына деп Алла субханаху ва таала адилеттүү да. Жараткан Алла Таала өзүнүн укугун кечириши мүмкүн. Бирок бенденин укугун бенде кечирмейинче кечире албайт Алла Таала, кечирбейт. Эмне үчүн кечирсе, анда кандай болуп калат? Зулумдук болуп калбайбы анда экинчи бендеге? Ошентип бардык соопторду бере берет экен, укук ээлери келип алып кете берет экен. Дагы келгенде эчтекеси калбай калганда, дагы мына бизди да ушинтип алдаган, бизди да ушинтип каргаган, бизди да ушинтип ушактаган дегенде, анан Алла субханаху ва таала эми соогун берсе соогу жок да, тигилердин күнөөсүн буну мойнуна атар. Тигилердин күнөөсүн буга таштай бер. Мына ушуну муфлис, ушундан Аллахым баарыбызды сактасын. Демек ал кыямат күнү ушундай. Ар бир адам өзүмдүн жаным деп ойлоп калган күн, өзүмдүн жаным деп ойлоп калган күн туугандар. Ошондуктан биз мынаке Алла субханаху ва таала соопту мен берем деп атканы, бардык эле соопту Алла берет. Бирок периштелер аркылуу берет экен. Ва ана аджибихи деген мааниси ушул. Соопторду орозонукун мен өзүм түздөн түз берем деген мааниде. Периштелер аркылуу бердиртет. Намаздын савабын, башка ибадаттардын савабын, мамиленин, адеп ахлактын саваптарын. Бирок орозонукун Алла өзгөчө анткени айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан осият, насаат сурагандарга орозону бекем карма, алейкум биссиям, фа иннаху ла адля лаху, фа иннаху ла мисля лаху. Ушундай хадистерде айткан, анткени орозого тең келе турган, орозого окшогон амал жок. Орозону бекем карма деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн осият насааттары айтылган. Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала бактылуу эркектерди жана бактылуу аялдарды мактаган. Алардын өң түсү сулуу деп мактаган эмес. Алардын байлыгын мактаган эмес. Көп жашайт деп мактаган эмес. Көп балалуу болот деп мактаган эмес. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَذَاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah Teala ne dep maktab atat? Oroza tutkan erkekler, oroza tutkan ayaldar, uyatlı cerlerin saktagan erkekler, uyatlı cerlerin saktagan ayaldar, Allah Teala'nı köp estegen erkekler, Allah Teala'nı köp estegen ayaldar, Allah Teala allarga dayardap koydu. Emneni? Geçirim döylüktü, cana ulu soğuptu dep Allah özü ulu soğuptu ayt otat. Anı bir perişte paygambar bilbegen. Uşunday ulu soğuptu dayardap koygon. Demek agayın Müslüman bir tuğandar, ece karındaşlar,
Мынаке орозонун кандай сабаптары бар экен. Эртеге кыямат күнү Алла субханаху ва таала айтат экен: "Кулу вашрабу ханиам бима аслафтум фил айямил халия." Жегиле, ичкиле, жыргап, рахаттанып. Эмне үчүн? Силер бу дүйнөдө кылдыңар эле амал, бош күндөр, мындайча айтканда ашказаныңар бош күндө өткөрдүңөр эле дейт. Ороза кармап өткөрдүңөр эле, өзүңөрдү Аллага баш ийдирип, саартан кечке ушу мен Алланын кулчулдугун аткарып атам. Аллага баш ийип атам. Бул ааламдын кожоюну, менин Роббум, менин жаратуучум, мага рызкы берүүчү Алланын буйругун аткарып атам деп ороза туттуңуз эле. Эми собобун кыямат күнү көрө бериңиз. Алла Таала бейишке киргизип, нематтарын өзү тартуулайт экен. Райян деген эшиги бар дейт. Бейиштин эшиктеринин бири эшиги Райян, юқаллаху Райян. Алдан ороза тутуучулар гана кирет экен. Аны жаап коет, башкалар кирбейт деп хадистерде келет. Ороза туткан киши ага эки кубаныч бар. Кандай кубаныч? Фархатан. Эки кубанычтын бири ооз ачарда бир кубанат экен. Алла Тааланын нематын кадырлап, Кудайга шүгүр ушу суусуна, ушу нематына, ушу мөмө жемишине, ушу тамагына Аллага шүгүр деп бир сүйүнөт экен. А эртеге орозону тутуп барып Аллага жолукканда ошондо бир сүйүнүч болот экен. Бул деген дүйнө мадди сүйүнүч болсо, тиякта руханий ахиреттин сүйүнүчү. Бу дүйнөдө да бир сүйүнүч берди Алла, ахиретте да бу бир сүйүнүч берди. Урматтуу эже карындаштар, келиңиздер, орозонун демек акыйкатына келе турган болсок, таквалыкты биз баарыбыз бекем кармайлы. Ар бирибиз таквалык менен Алла Таала вада берген. Майяттакилла яджаллаху махража ва ярзуху мин хайсу ла яхтасиб. Ким таквалыкты тандаса, ким таква болсо, Алла Таала ага бардык жолду ачып коет экен. Анын жолун эч ким жаба албайт экен. Анын бактысын эч ким жаба албайт экен. Анын жолу тосулуп калбайт экен. Эч кандай яджаллаху махража. Кандай гана болбосун Алла Таала мага жолун ачып коет экен. Бүткүл дүйнө каршы болсун. Бүткүл дүйнө бунун жолун жапсын. Бардык көз ачыктар бунун жолун байласын. Бунун жолу байланбайт. Майяттакилла яджаллаху ман Алла субхана ва таала ошонуга жолун өзү ачып коет. Бактылуулугун жолун, ийгиликтин жолун, дүйнөнүн рызкынын жолун бардыгын ачып коет. Ва ярзуху мин хайсу ла яхтасиб. Күмөн кылбаган жерден Алла Таала рызкысын жеткирип берип турат ага. Күмөн кылбаган жерден, ойлонгон жерден эмес, билген жерден эмес, күмөн кылган жерден эмес, күмөн кылбаган жерден Алла анын рызкысын жеткирип турат. Ал каерде гана болбосун, Алла субханаху ва таала анын рызкысын жеткирип турат. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала бир дагы жерде акчаң болсо бактылуу кылам деген уадасы жок. Байлыкка, бийликке жетсең, мен сени бактылуу кылам деген уадасы жок. Бир дагы улутка уадасы жок. Бир дагы урууга уадасы жок. Бир дагы туган бала чакага өң түскө уадасы жок Алла Тааланын. Алланын уадасы мейли ал кул болсун, мейли ал ким болсун, айырмасы жок. Эгерде бул ыймандуу болсо, таквалуу болсо, ошого Алла уада берип атат. Эмне деп уада берип атат? Бу дүйнөдө саңа берекенин жашоосун берем. Бу дүйнөдө саңа эң таза, бактылуу жашоону берем. Ахиретте болсого мен саңа бейишке киргизем, анткени мен өзүм сен менен биргемин. Инналлаха ма'ал муттакин. Алла Таала таква адамдар менен бирге. Кур'анда Алла Таала мындай дейт: "Валау анна аману ахлал кура ваттакау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Эгерде бир кыштак, бир эл, бир шаардыктар эгерде иман келтирип, таквалыкты эле тандаса, биз аларга асман менен жердин берекелерин ачып салабыз дейт. Асман менен жердин берекелерин. Асмандын берекелери кандай? Күн өз учурунда тийип турат. Өз учурунда жамгыр жаап турат. Качан кереги жокпу? Жамгыр жаабайт. Шамал качан керекпи? Шамал болот. Качан кереги жокпу? Шамал болбойт. Асмандын берекеси, жердин берекесин айта турган болсок, Алла ушундай молду кылып берип коет. Кичинекей жерден, анткени биздин рызкыбыз жер менен байланган. Жер менен байланган. Түшүм кенен болсо, молду болсо, мына береке, мына биздин рызкыбыз, мына биздин ортобузга болгон жакшылыгыбыз. Имам Абу Дауд Саджистани рахматуллах алейх. Бул Кур'ан-ы Каримден кийин 6 китеп бар да, хадис китептери. Сахih Бухари дейт, Муслим дейт, Тирмизи, Абу Дауд,
Насаи ибн Мажа дейді. 6 китеп бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың хадистерін топтап, жинақтарын топтаған. Бұдан бір 12 қылым мұрда да. Абу Дауд Саджистани деген болған. Саджистан деген жерден Абу Дауд. Айтады, мен Мисірде илімдің, диндin берекесін көргенмін дейді. Ошол учурда. Қандай екен? Банан 10 қарыш екен. 10 қарыш. Банан 10 қарыш екен. Мандарин, апельсин. Ушунчалык чоң екен, аларға төге гуржун асат екен. Бізге ешектерге, аттар, жылқыларға гуржун асабыз ғой. Ошондой гуржун асат екен. Bir апельсин, bir гуржунга батпайды екен. Екіге бөліп, жарымын оң жаққа, жарымын сол жаққа салат екен. Елестетіңіз, қандай олар? Даруыздан да чоң болған оқшайды апельсиндер. Ал эми будайларға жумла, будайларға сүйлөмдөрдү жазса болот эле дейт. Будайларға сүйлөмдү жазса болот эле дейт. Мынаке Абу Дауд Саджистани рахматуллахи алейхи айтат, динде Алла Таалам динде жашасаңар, кандай Аллахым асман менен жердин берекесин ачып коет. Асман менен жердин берекесин ачып коет. Ошондуктан бизге иманды бекемдейли. Ар бир аялдын жүрөгүндө, эненин, келиндин, кыздын жүрөгүндө иман толук болсун, денесинде такыбалык толук болсун, Алла Тааланын тәрін карап көрөбүз. Балалы болгон жакшы. Дуа кылышыбыз керек. Зурриятан тойиба деп, жакшы перзенттерди тойиба, салих перзент, салиха перзенттерди Алладан сураш керек. Бирок бир нерсени билип коюңуз, балалы болуу болсо мисалы, Алла Таала бергенге берет, бербегенге бербейт да. Яхабу лима яшау дукура ва яхабу лима яшау уната. Алла кимге каласа уул берет, кимге каласа кыздарды берет, кимге каласа уул кыздарды аралаштырып берет, кимге каласа эч нерсени бербейт дейт. Бир бербегендик бактысыздыктын белгиси эмес. Урматтуу энелер, эже карындаштар, ким перзенти болбой калса ал бактысыздыктын белгиси эмес. Ошонун себебинен ажыратуу тияк-пияк деген жакшы эмес. Алла Тааланын бергени, дуа кылышыбыз керек. Болбой калса кыжалат болбосун. Айша энебиз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан перзенти болгон жок го. Эң бактылуу эне Айша энебиз. Диндин 3төн 1 Айша энебизден айтылат го. 3төн 1. О Айша энебиз кандай деген эне? Радиаллаху анха. Кандай деген эне бул? Бирок перзенти болгон жок го. Демек билдик. Балалуу болуу бул бактылуулуктун белгиси эмес. İmandı болуу бактылуулуктун белгиси. Такыбалуу болуу бактылуулуктун белгиси. Көп жашаганда бактылуулуктун белгиси эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, эң жакшы адам ким? Пайгамбарыбыз айтты, эң көп жашап, көп жакшы иштерди кылган, жакшы амалдарды кылган. Эң жаман адам ким деди? Көп жашаган деди. Амалы жаман. Жаман амалдарды кылган. Пайгамбарыбыз өзү 63 жыл жашады го. Алла кааласа 1000 жыл деле берип коймок. Аз бүгүнкү күнү 63 жаш деген салыштырмалуу, жашы эле кетип калыптыр, деген ойда калып атабыз да. 60-63-төгү кишилерди, энелерди көрүп атпайбызбы азыр? Эмне кылып жүрүшкөндөрү? Сабырдуулукту пайгамбарыбыздан үйрөнүшүбүз керек. Каниетти, шүгүрчүлүктү, тазалыкты, боорукерликти, адалырыс эмнени, түндөсү кандай, күндүзү кандай, Алла менен кандай, бенде менен кандай, үй бүлө менен кандай, инсандар коомчулук менен кандай. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үлгү. Бардыгында үлгү. Сиздер биздер пайгамбарыбызга карап түздөнөйлү, пайгамбарыбызга окшошойлу, пайгамбарыбыз артынан ээрчийлү, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрөйлү. Эртеге кыямат күнү шафаатына муктажбыз. Эртеге кыямат күнү шафаатына муктажбыз. Алла Тааланын алдында эң баалуу жашоо Мухаммад алейхиссаламдын жашоосу. Эң кадырлуу жашоо Мухаммад алейхиссаламдын жашоосу. Эң бактылуу жашоо Мухаммад алейхиссаламдын жашоосу. Урматтуу эне, урматтуу эже карындаш, ошол жашоого биз канчалык окшосок, биздин жашообуз да ошого жараша бактылуу, биздин жашообуз да ошого жараша нурлуу, биздин жашообуз да ошого жараша баалуулана, баалуу болот тугандар. Ошон үчүн келиңиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды карап жашайлы. Башка бирөөнү тиякта буякта эмес. Алла ушуга чейин айтып койду го. Ва ма атакумур расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху.
Эмне нерсени Мухаммад алейхиссалам берсе, ошону алгыла, ошону кармангыла, ошону бекем туткула. Эмне нерседен силерди тыйса, андан тыйылгыла. Андан тыйылгыла. Мынакей Аллах субханаху ва таала сиздерге биздерге пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жана Кур'ани Кариминин Аллах таалам ушунда берип атат. Баарыбыз ниет кылайлы. Канча жашообуз калды, Кудай билет. Кийинки Рамазан айга чейин ким бар, ким жок, буну Кудай билет. Ансарлык бирөө суроо бериптир пайгамбарыбызга. Я Расулаллах, ман акьясун нас ва ман ахзамун нас. Я Расулаллах, адамдардын эң акылдуусу ким? Эң эстүүсү ким деп? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам не деп жооп берди? Эки диплому бар деп жооп бердиби? Эмне деп жооп берди? Эң акылдуу ким экен? Көп китептерди, көп чыгармачылыктарды окуган бекен? Же көп сүйлөгөн бекен? Ким экен? Караңыздар, кимге суроо берип атат? Сахаба, Ансари, Мединада суроо берип атат. 10 сахабанын алдында Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга суроо берип атат. Эмнеге? Кыямат күнгө чейин келе турган инсандар билип алсын. Адамдардын эң акылдуусу ким? Адамдардын эң эстүүсү ким? Мейли эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Пайгамбарыбыз айтты: "Актарухум зикран лил маут ва актарухум истидадан лил маут." Алардын кимиси көбүрөөк өлүмдү эстесе, кимиси көбүрөөк өлүмгө даярдык көрсө, Аллаху акбар. Кандай даярдык көрөт ал? Ал инсан кандай даярдык көрөт? Бул олия ушундай күн сайын даярдык көрөт экен да. 40 жыл күтүптүр өлүмдү. Эми ал күтсөң эле келе бербейт да. Чакырсаң эле келе бербейт, өлүм билип коюңуз. Ал өз учурунда келет. Өлүмдү эстегендерчи, аларга өлүм тез келбейт. Өлүмдү унутуп калгандар барго, аларга өлүм кеч келбейт. Өлүм өз учурунда келет. Айтпай келет. Кечикпей келет. Адашпай келет. Келе жатып эле башка жака өтүп келип мага кокусунан келип калгандай. Жок. Өлүмдөн эч ким качып кутулган эмес, кутула албайт дагы. Кул иннал маута аллати тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum thumma turadduna ila alimil ghaybi ва shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Айткын ey Мухаммад, айтып кой, бүткүл адамзатка айтып кой. Силер качып корккон өлүм барго, а силердин артыңарда эмес, алдыңардан жолугат. Артыңардан кууп барбайт, жилкеңерден кармай турган. Каяка гана качып кет. Каяка гана качып кет. Алдыңан ассаламу алейкум деп чыгат. Аны видеокамера карай албайт. Аны сакчыларын корой албайт. Жаап койгон үйүңө, подвалыңа кирип, сандыктын ичине байланып кирип, ичинен кул таап алсаң да ассаламу алейкум деп кире турган нерсе ал. Бул көзгө көрүнбөйт, руханият деп коет буну. Буну инсандар түшүнбөйт, буну пайгамбарлар түшүнөт. Бул гайыпты эч ким түшүнбөйт, пайгамбарлар түшүнөт. Кийин Алла Таалага кайтасыңар дейт. Ашкерени, ачыкты билгенге, анан Алла Таала кыямат күнү силерге кабарын берет, сөзсүз. Эмне амал кылганыңарды? Күндүз эмне амал кылдыңар? Түндөсү кандай амал кылдыңар? Бардыгын кабарын берет. Урматтуу эже карындаштар, демек бул аулия 40 жыл өлүмдү күтүп, акыры анан кийин 40 жылдан кийин өлүм келипти. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп, мен өлүм периштесимин дегенде кучактай берген экен. Канча болду сен күттүргөнүңө? Канча күттүрттүң сен мени депчи? 40 жыл күттүм экен. Айтыптыр, азыр бир аз убакыт бар сизге. Коштошуп алыңыз, үй бүлө бала чакаңыз менен десе, бул убакыт бир аз берип аткан сиздин тарабыңызданбы? Жок, менин тараптан эмес, Аллахтын тарабынан. Анда мен үй бүлө менен коштошо турган убактым деле жок. Аларга айткан, алар деле билет. Мен дарат алып намаз окуп алайын, ушул убакытты берсеңер болду деп. Дарат алып намаз окуп саждага барган экен, жанын алган экен. Тугандар, өлүмдү эстеп жашайлы. Ошондо анан биз арам нерседен токтой алабыз. Өлүмдөн өткөн, арамдан токтото турган насаат жок. Арам нерселерден, гыйбаттан токтото турган, тохматтан токтото турган, жалгандан токтото турган, мунафыктыктан токтото турган, каргагандан токтото турган, намахрам менен аралашып жүргөн токтото турган. Бардык арам нерсе болсун, мейли ал. Арак ичүүсү болобу, башкасы болобу, бардык адалдарды аткарганга өлүмдөн күчтүү таасирлүү насаат жок. Ниет кылайлы, ар бирибиз ичибизде ниет кылайлы. Иншааллах, канча жашоом калды, я Аллах, ошо Рамазанда ниет кылып атам. Иншааллах,
эми өлгөнгө чейин алдабайын деп ниет кылайлы. Өлгөнгө чейин каргабайын деп ниет кылайлы. Өлгөнгө чейин жалган сүйлөбөйүн деп ниет кылайлы. Ким бактылуу болом десе, мына ошон үчүн Алланын жолуна чыгып, өзүнө дагы башкалар менен жакшылыкты бөлүшө турган ушундай. Ошон үчүн баарыбыз жүрөктөн эле ниет кылайлы. Канча иншалла Куранды көбүрөөк окуйлу, Рамазан айда зикир дуаларды саатка эмес, урматтуу эже карындаштар, минутага күрөшөйлү. Минутаны текке кетирбейли. Анткени ганимет билейли. Өзгөчө саарлыкта, өзгөчө ооз ачарлыкта. Алла таалам кабыл кылсын. Жараткан Алла таалам баарыңыздарга ыраазы болсун. Чын жүрөгүмдөн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Мынакей күн ысыкта, узакта, тияк биякта орозо тутуп келип отурасыздар. Аллахым баарыңыздардын өмүрүңүздөргө, ден соолук ырыскыңыздарга, бала чакаңыздарга береке пайыз берсин. Алла таалам баарыңыздарды бар кылсын. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Дайыма Кыргызстаныбызда жакшылыктар боло берсин. Ушунча урматтап, диндин сөзүн угайлы, пайгамбардын сөзүн угайлы, дин менен жашайлы деп кадам таштаганыңыздар өтө баалуу. Инсан кадырсыз, Алла кадырдан. Алла билет ким кандай курбанчылык менен азыр келип отурат. Ким кандай курбанчылык менен сөздү угуп отурат. Ким кандай курбанчылык менен чыдап отурат. Бул Алла таалага маалум. Баарыбыздын абалыбыз. Ошондуктан бар болуңуздар, урматтуу энелер. Суроо жооп бере берейин анда.